Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен баарыңарга жакындуу маанай калап математика сабагыбызды баштайбыз. Мисал маселе иштөө. Анда эмесе балдар, бүгүн силер бөлүү жана көбөйтүү амалдары боюнча билимдериңерди бышыктап, математикалык түшүнүүңөр, логикалык ойлоо, ой жүгүртүүңөр, эске сактооңор, өз алдынча мисал маселе иштөө жөндөмдүүлүгүңөрдү калыптандырасыңар. Бири-бириңерге, ата-энеңерге камкор болуп, биргелешип иштөөгө тарбияланасыңар. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз балдар. 701 маселени карагыла. 5 окуучу ар бири 6 яшиктен жана да 3 яшик алма жыйнашты. Канча яшик алма жыйналган дейт. Маселе көбөйтүү жана кошуу амалы менен аткарылат балдар. Буйртма түзүп чыгарабыз. 702 маселени карайбыз. Бул жерде дагы 2 метр кездеме кетет экен бир шейшепке. 4 шейшепке канча кеткенден кийин дагы 3 метр калды дейт. Бардыгы канча метр кездеме болгон деп жатат. Андан кийинки маселеге көңүлүңөрдү бурабыз. 703. Бул жерде көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышын жана кошуу менен кемитүүнүн байланышына карата мисалдарды аткарабыз балдар. Эсибизден чыкпайбыз, көбөйтүү бөлүү менен текшерилет. Бул мисалдарды карайбыз, сумманы көбөйтүү менен алмаштырып жазабыз. Ал эми көбөйтүндүнү кошуу менен алмаштырабыз. 8 кошуу 8 барабар 8-ди 3кө көбөйт дегенди түшүндүрөт. Ал эми көбөйтүүдө болсо 4 көбөйтүү 2 барабар кошууга айландырсак, 4 кошуу 4 болуп аткарылат, барабар 8 болот. Андан кийинки маселени карагыла. Апам карагаттан 12 банка, өрүктөн 15 банка кыям жасап, 8 банка кыям желди. Канча банка кыям калды деп жатат. Маселенин чыгарылышына көңүл бурабыз. Эмесе жасалган кыямдарды кошуп, желгенди эмне кылып коебуз? Кемитип коебуз. Кийинки маселени карагыла. Бул жерде туура болгон учурларды көчүрүп жазасыңар. Кайсы учурлар туура? Биринчиси туурабы? Туура. Экинчисичи? Жок, 8ден 2 жолу болуп турат. Анда эмесе балдар, тапшырма маселелерди дептериңерге жазып, мисалдарды чыгарып, мага жөнөтөсүңөр. Саламатта болгула балдар. Көрүшкөнчө.